Бүгін кәде мечитти жабам деп эмес. Бәлким мына ошол эжелер, ошол агалар парламентте башкада отургандар мечитти жабуунун жолун эмес, бәлким алкымыңарды, мына ошол арам нафсиңарды жапканды үйрөнгүлөчү. Мечитти жабам деп эмес, жабылып калган, заң басып калган жүрөгүңөрдү, көкүрөгүңөрдү ачкылачы. Бул пайгамбардын трибунасын жабам, башка кылам, садик кылам деп. Дагы айтам, биз садикке каршы эмеспиз. Бирок садик мына ошол өз учурунда башкасында болуш керек. Эгер мына бүгүн биздин элден дамыла кандай сооп иштей турган болсо, Кудайыма шүгүр мечитибиз заңгырап атат. Эми садик сал, мектеп сал деп айтабыз. Мына көпчүлүгүңөр мени тааныйсыңар, дайым эле айтып келем, садаканын эң жакшысы бейбечарага, күйөөсү өлүп калган кошунаңа унун алып бер, көмүрүн алып бер деп атабыз. Мечит менен медресеге эле таткан жерибиз жок. Бүгүн Кудайыма шүгүр мечит менен медресе ачкан эмес. Бүгүн биз мечиттерди жылытканга эмес, мына ошол сынган көңүлдөрдү, жүрөктөрдү жылытканга милдеттүүбүз деп, мына ошол бейбечарага жардам бер деп багыт берип атабыз. Бирок тилекке каршы ушуну көрө албаган, ушуну түшүнбөгөн бирөөлөр бүгүн мечитти жабыш керек башка деп. Жабыш керек болсо, мен дагы бир айтам, нафсиңерди, мына ошол алкымыңарды жапкыла. Жаба турган нерсе толтура. Эгер ачыш керек боло турган болсо, анда мына ошол заң баскан, дак баскан, көрбөй калган, көзүңөр көрүп, көөдөнүңөр сокур болгон, сокур көкүрөгүңөрдү ачкыла. Урматтуу жамаат, жараткан Аллах Таала эсеп кысапты акыретке калтыргандыгы үчүн бүгүн акырет темасында ар ким каалагандай сүйлөйт. Бүгүн мына ошол Алланын үйүн жабам деген бирөө, мамлекет башчысы бир ишкана ачса, башка ачса, жап деп ошол парламенттен айта албайт. Не үчүн? Мандатын алып коет, башка кылып коет, суракка чакырып коет. Аллах Таала эртең кыяматта сураймын дегендиги үчүн кыяматка чейин эмне болсо ошо болсун деп бүгүн Алланын үйүнө асылгандар көбөйдү. Эгер сурак бул дүйнөдө болгондо бүгүн мына ошол кээ бирөөлөрдүн атын айта албайт ошолор. Кээ бир коррупционерлерди, кээ бир жегиштерди, кылган былык иштерине, башкасына. Мечит бир сертификат, диплом бере албаганыбыз менен адамдарды арамдан тособуз. Бирок сенин алган 4 кызыл дипломуң кантип тендерден жемей, коррупция кылмай, канткенде өзүнүн тууганына жер алмай, үй алмай, басып алмай, ошого иштейт сенин 4 кызыл дипломуң. Биз сертификат, диплом бербегенибиз менен бирөөдүн акысынан тиябыз, зулумдук кылба дейбиз. Я айюхаллазина аману инна касиран минал ахбари вар рухбан. Иман келтиргендер, иудейлердин илимдүүлөрү, keçil христиандардын илимдүүлөрү, ла якулуна амвалан наси бил батил. Адамдардын акысын зулумдук менен жейт. Христиандардын илимдүүлөрү, капырлардын илимдүүлөрү, якулуна амвалан наси бил батил. Адамдардын малын зулумдук менен алдап жейт. Ва ясуддуна ан сабилилла. Аллахнын жолунан тосушаталар. Валлазина якнузуна захаба вал фидда. Алтыны бар, күмүшү барлар. La yunfiqunaha fi sabilillah. Allah жолунда сарптабайт, иштетпейт. Фабашширхум би'азабин алим. Мына ошол алтыны болуп, акчасы болуп туруп, Алла жолунда сарптабагандарга эртең кыямат азап бар экенин эскерткин дейт. Бүгүн акчасы бар болгондугу үчүн министр болуп, акчасы бар болгондугу үчүн депутат болуп отурат. Бизде эч нерсе жашыруун болбой калды. Бардыгы прозрачный. Bir депутаттын мандаты канча сом, канча миллион, канча доллар турарын биз билебиз. Акчаң бар үчүн ошол жерде депутат болуп отурасың. Ошол акчаңа элге күйсөң садик сал. Бүгүн биз кыргыз эли бир эмес 4-5 жолу президент курдук. Акыркы президент алмаштырганда элдин талабы жаштар келсин деп чыктык. Мына ошол селер мечит аз маалында, эсир доорунда мечит жок маалында тарбия алып калгандар жей бергенден, уурдай бергенден тажап, жаштар келсин. 90-жылдан бери мечит көбөйгөндө тарбия алгандар келсин деп эл жаштарды талап кылып калды. Мына ошол парламентте отурган кээ бир жаш депутаттар 1 сомсуз барды. 1 сом акчасын сарптабастан 2-3 бала депутат болду, жаш балдар. Ошолор кече мечит көбөйгөн 2000-жылдары университетте окуган, 2010-жылдары университетте окуган балдар 30-га чыгып чыга элек.
Bizde Kırgızistanda mecit salууга уруксат 90-жылдан кейін берилди. 90-жылдан кейін ta'lim tarbiya алгандар Кудайым буйрса коррупция кылбайт. Бүгүн ошол мечитти жабыш керек дегендер кайрадан өзүңөргө окшогон караңгы коррупционерлердин санын көбөйтүшкө өмүргө түзүп атасыңар. Алланын үйүнөн тоскондор тарыхта оңгон эмес. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Çındığında Allah'ın üyün kim Allah'a iman keltirse, ahiret gününden korksa, ve akâmesselâm namaz okuganlar, zekat bergenler, ve lem yakşâ illallah Kudaydan gana korkkanlar, oşoları kuruşat. Asâ ulâike en yekûnü minel muhtedin. Belki buna oşolar tuğra jolda boluşar deydi.